Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде чыгуучу маанилүү маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Бүгүн программабыздын алкагында жүргүзүлө турган темабыз бул соңку кездердеги кадр кызматындагы жүргүзүлүп жаткан акыркы реформалар туурасында кеңири сөз кылмакчыбыз. Анда студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Мамлекеттик кадр кызматынын окутуу жана байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Алишеров жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмаз Насыров. Кош келипсиздер, урматтуу студиянын коноктору. Андан сырткары, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин теманын алкагында сиздерди кызыктырган суроолор же ой пикирлер болсо, анда азыр экран алдына көрсөтүлүп жаткан номерлерге байланышка чыгып, суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Алгачкы суроону Нурдин мырза өзүңүздөн баштасам, бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик кадр кызматы жаңыдан иштеп келе жатканда калыптануунун татаал мезгилин башынан өткөрдү десек дагы болот да. Кыйынчылыктар дагы ошол менен бирге кемчиликтер дагы болду дегендей. Бирок арасында айрым учурларда ийгиликтер дагы болду. Алар ийгиликтер катары бул сиздердин кызматкерлердин дайыма ачык айкын болуусу, элге дайыма отчет берип туруусу дагы бул ийгилик катары балайбыз. Кандай кыйынчылыктарга туш болду эле башында бул кызмат ишке киришип баштаганда? Саламатсыңарбы Айзада. Негизинен мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө айта турган болсок, тарыхы 2004 жылы түзүлгөн болчу. 2004 жылдан бери мына 14 жыл өтүп атат буюрса. 14 жылдан бери 2004 жылы негизинен ошол мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам кабыл алынган болчу. Ошол мыйзамдын негизинде мамлекеттик кадр кызматы түзүлгөн. Андан бери биз мамлекеттик кадр кызмат тарабынан көптөгөн мындай реформалар жүргүздү десек болот. Анын жыйынтыгы мына 2016 жылы биз жаңы мыйзамды кабыл алдык. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө. Эми кыйынчылыктарды айта турган болсок, кыйынчылыктар бул негизинен азыр эсиме келип аткан бул жана аттестация. Мурун бизде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер 3 жылда, ар бир 3 жылда бирден кем эмес жолу аттестациядан өтүшчү болчу. Бул биз азыр жаңы ыкма менен башка өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын колдонуп, азыр баалоо системасына өткөнбүз. Бул 2013 жылдан бери бизде колдонуп келе жатат, бирок могул 2016 жылдын башынан бери бизде жобо кабыл алынган. Ошол жобонун негизинде азыр мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер азыр ошол баалоо системасынан өтүп жатат. Бизде негизинен ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жана айлык маанайы жана мындан аркы жана мотивация механизмдери баары азыр баалоо системасына байланган. Ушу менен катар дагы 2013 жылдан бери биз өзүңөргө маалым болгондой буга чейин жанагы Советтер Союзунун маалында жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы системабыз бар болчу. Бирок ошол системаны жоготуп алганбыз. Ошол 2013 жылдан баштап президенттин жарлыгы менен бизде ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин окутуу системасын өркүндөтүү программасы кабыл алынган болчу. Ошол программанын негизинде азыр 2013 жылдан баштап азыр жумуш алып келип жатабыз. Жылына бизде мамлекеттик тапшырык кабыл алынат. Бул мамлекеттик тапшырыктын алкагында жылына 3000ге жакын биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өзүнүн квалификациясын жогорулатышат. Ошого өңдүү жумуштарды жасап келе жатабыз. Нурдин мырза, сиз азыр бардыгын жалпылап өттүңүз, айтып өттүңүз. Биз убактын кезеги менен ар бирине токтолгонго аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө жанакы муниципалдык, анан мамлекеттик кызматтарды бириктирген жаңы мыйзам кабыл алдык дедиңиз. Бул мыйзамда эмнелерге көбүрөөк көңүл бурулду? Бул жана мен айтып кеткендей, негизинен бизде буга чейин жана аттестацияга байланган болсо, азыр бизде ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мотивациялоо, айлык маанайы, bundan кийинки жана квалификациясын жогорулатуунун муктаждыгын аныктоо, ошого өңдүү суроолор азыр ошол баалоо системасына байланган. Баалоо системасы бизде кварталдык негизде өтөт. Кварталдык негизде. Анан жыйынтыгы ошол жылдык негизде жыйынтыгы чыгат. Ал жерде атайын баалар көрсөтүлгөн. Ошол баага жараша
кызматкерлер. Мисалга алсак, эң жакшы, мыкты деген, үлгүлүү деген баалар бар. Ошол үлгүлүү деген баа алган болсо, анда ошол кызматкерлер ички жана улуттук резервге кирүүгө баягы жолдомо алышат. Андан тышкары баягы айлык маанайы, баягы коэффициент сеткасы бар, ошолдон жогорулайт. Андан тышкары ошол квалификациясын жогорулатууга жөнөтүлөт. Бул башка чет өлкөлөр менен болгон баягы программалардын алкагында. Ал эми улуттук кадрлар резерви боюнча айта турган болсок, бул резерв качан түзүлдү? Учурда кандай алкакта иш жүрүп жатат? Негизинен улуттук резерв боюнча айта турган болсок, буга чейин улуттук резерв түзүү жүргүзүлүп келген. Бирок бир акыркы 3 жылда бул улуттук резервти түзүү жана мындан аркы жумушун алып баруу боюнча бир аз басаңдап, бул жаатта жумуш жүрбөй калган болчу. Ошол себептен 2016 жылы бизде жаңы мыйзам кабылган. Анын негизинде биз жаңы жобо кабыл алган болчук, жаңы ыкма менен ушул улуттук резервти түзүү. Кандай ыкма жаңы? Башкаларга салыштырмалуу эмне өзгөчөлүгү бар? Өзгөчөлүгү биринчиден буга чейин жанагы эски ыкма менен ала турган болсок, ал бардык ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин категориясына түзүлүп келген болсо улуттук резерв. Азыркы жаңы ыкма менен биз улуттук резервти башкы жана жогорку кызмат орундарына гана түзүп келатабыз. Бул эмнени билдирет? Бул ошол мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу системасына тажрыйбасы бар, билим деңгээли жетиштүү биздин жарандарды жана ошол иштеп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасынан тартуу жана башкарууга алып келүү деп эсептейбиз. Биздин жарандарыбыздын активдүүлүгү кандай байкалды? Активдүүлүгүн эми биз 2017 жылдын 1 декабрында конкурсту улуттук резервге жарыялаган болчук. 15 январга чейин биз ошол документтерди кабыл алуу жүрдү. 15 январ 2018 жылы. Жалпы санынан 715 адам бизге өзүнүн жана талапкерлигин көрсөтүп, өзүнүн документтерин бизге тапшырышты. Бул республика боюнча. Ал жерде жана жогорку жана башкы кызмат орундарына деп атпайбызбы? Кээ бир адамдар ошол эки кызмат орундарына талапкер катары көрсөтүп атат. Ошондо жалпысынан 900гө жакын бизге мындай талапкерлер көрсөтүлдү. Ушул жагынан айтсак болот, кеңири эле мындай элдер арасында бул жарыя тарап, биздин жарандар жана кызматкерлер көп катышууга өзүнүн эмесин көрсөттү. Активдүүлүгүн көрсөттү. Алмаз мырза, бүгүнкү күндө мына ушул улуттук кадрлар резервинин катышуучуларын бир гана мына кадр кызматы гана өзү бардыгын жолго кое албайт. Анткени ар кайсыл тиешелүү мекемелер менен кызматташууну жүргүзбөсө. Силер менен бүгүнкү күндө кадр кызматынын ортосундагы кызматташуу кандай алкакта жүрүп жатат? Рахмат. Кыскача маалымат катары белгилеп кетким келет. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы атайын түзүлгөн уюм. Бул бир тараптан деңгээлин жогорулатуу, экинчи жактан фундаменталдык түрдө адистерди даярдоо, үчүнчү тараптан мамлекеттик башкаруунун эффективдүү жолуна салуу изилдөөлөрдү өткөргөнгө атайын түзүлгөн болчу. Тарыхка караштырсак, 25 жылдан бери мамлекеттик башкаруу академиясы иш чараларды өткөрүп жатат. Азыркы учурда заманбапка байланыштуу мамлекет тарабынан чоң иш чаралар көрсөтүлүп жатат. Өзүңүздөр күбө болуп аткандай, туруктуу өнүкүү стратегиясы 2040га чейин ишке ашырылды. Таза коом, 40 кадам өкмөт программалары ишке ашырылып жатат. Жана акыркы өткөн коопсуздук кеңештин негизги проблемалар көтөрүлгөн. Алардын баары тең азыр жаңы билим, жаңы компетенциялар жана жаңы тенденцияларды жаратылыш пайда кылып жатат. Биз айтып койсок болот, бүгүн мына 40 кадам, таза коом программасы, дигитализация деген маселелердин баары тең мамлекеттик чечимдерди абдан таза түрүндө өткөрүп, адам ресурстардын
түпө-түз байланышын азайтуу үчүн чечим кабыл системасына ошол программалардын баары тең ишке ашырылып жатат. Анан өзгөчө дагы белгилеп кетким келет. Эмне себептен жаңы мындай кадамдар коюлуп атат? Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович азыр ачык айкын түрдө абдан белгилеп кетти. Басымдуу коррупцияга каршы ишти күчөтүү керек. Өзгөчө адамдардын жашоо туруусун жакшыртыш керек. Экономиканы көтөрүш керек. Ошого байланыштуу дагы быйылкы жыл региондордун өнүгүүсү катары белгиленип кетти, жарыяланып кетти. Баарыбызга белгилүү болуп атат. Азыр мына 26 жыл тарыхты караштырсак, мына лидерлер, жетекчилер абдан көп болуп атат. Бирок ким иштей турган, реалдуу түрдө профессионалдар, ишти биле турган, ишти эл менен, бийликти эл менен түпө-түз байланыш түзө турган компетенциялар жана тажрыйбалар аз болуп жатканын билгиз калды. Ошого байланыштуу бүгүн кадр саясатта да биз кемчиликтерди көрүп атабыз. Ошонун баарын туура жолго түшүрүү үчүн, туура мына билимди ишке ашыруу үчүн, илимиди мамлекеттин керектүүлүгүнө жолго салыш үчүн ошонун баары тең, ошого байланыштуу бүгүн маселенин баары тең пайда болуп жатат. Биз деле айтып койсок болот, мына профессионалдар толтура, жакшы жогорку билимдер менен илимий окумуштуулар абдан көп болуп атат. Бирок азыркы заманбапта ишке ашырылбай жаткан маселелер өтө көп. Ошого байланыштуу мына мамлекеттик кадр кызматынын тарабынан 2012-жылы, 2013-жылы атайын мамлекеттик реестр системасы курулган болчу. Ошого байланыштуу айлык төлөм системасы жаңысы киргизилген. Анан мотивациялык түрдөгү адистерге профессионалдык компетенциясына жана лидердик компетенциясына талаптар, жаңы талаптар коюлган болчу. Андан да кеңири айтып кетсек, мына бүгүн жыйынтыктарды көрүп жатабыз. Илимий жана изилдөө, анан мамлекеттик кызматкерлердин кандай жолго туура түшүп, компетенцияларын жогорулатуу үчүн чогуу иш-чаралар көрсөтүлүп жатат мамлекеттик кадр кызматы тарабынан. Мына 2 жылдай эле болуп калды, мамлекет тараптан атайын түзүлгөн мамлекеттик заказ деген чечим кабылуучу чоң деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлерден баштап операциялык түрдөгү мамлекеттик кызматкерлерге талаптар коюлуп, ошого байланыштуу мамлекеттик кадр кызматы аркылуу биздин башкаруу академияга атайын мамлекеттик заказ түшөт. Ошонун негизинде 3,5 миң мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер атайын деңгээлин жогорулатуу курстарды өтөт. Андан дагы башка мына мамлекеттик кызматтарга жыл сайын жаңы кызматкерлер келет. Аларды ишке туруктуу түрдө киришүү үчүн жана мурда учурларда бир жакшы түшүнүк болчу, профориентация деген. Ошол маселелерди жабыш үчүн мына 100 сааттык атайын программалар түзүлгөн. Ошого байланыштуу жаңы кызматкерлер мамлекеттик орган деген эмне, кандай мамлекеттик деңгээлде программалар болот, кандай чечим кабылуучу каражаттар бар, жана кандай профессионалдык өзүшүү мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун баарын тең эл аралык тажрыйбаны эске алып туруп, ошого байланыштуу биздин академия атайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутат. Үчүнчү жактан караштырсак, мына Кыргызстанда абдан көп өзгөрүүлөр болду. Бүгүн ачык айкын эле айтылып жатат. Кыргызстан чоң интеграциялык уюмдарга кирип атат. ЕАПке кирдик, жана башка уюмдар бар. Орто Азияда абдан интеграциялар күчкө кирип жатат. Ошого байланыштуу жаңы тажрыйбаларга абдан талап заманбапка байланыштуу күчөтүлүп жатат. Анан бүгүн белгилүү болуп калды. Мына ЕАП эле мисал кылып келтирсек, бүгүн пайда болду. Мисалы менеджмент, маркетинг, логистика деген ошонун баары тең жаңы билимдер. Негизги талап бул мындай болуп атат. Чечим кабылуучу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бүгүн
чоң даражадагы неме билим кереги деле жок болуп атат. Бүгүн практикалык түрдө билим керек болуп атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жөнөкөй жарандар менен түпө-түз байланыш, түшүндүрүк жумуштарды аткарып барыш керек. Ал үчүн алар өздөрүнүн негизин билиш керек. Эмне деген логистика, эмне деген маркетинг, менеджмент, кандай системалар болот, кандай жол ачыш керек. Мына эле жана торгово-логистический центр дегендер болот. Өндүрүштөгү региондордогу өндүрүштүү фермерлер баарын чыгарып алып туруп, бирок кандай сатыш, ошондой жолдордун баарын билбей жатат. Бул мыйзамды билбегендиктики, кандай мамлекеттик мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун баарын тең биздин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер аныктап бериш керек. Качан аныктап беребиз? Ошого байланыштуу бүгүн мына таза коом, туруктуу өнүктүү стратегия деген программалар, анан жана өзгөчө региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланбадыбы? Ошол аркылуу биз азыр абдан сонун мүмкүнчүлүк жаралды. Мына терең түрдө караштырсак, мына 25 жылдан бери ар кайсы түрдөгү мына башкармалар, юристтер, экономисттер баары даярдалып жаткан. Бүгүн бирок биз күбө болуп турабыз. Мына акыркы жылда эле мына 160 эле мындай жогорку окуу жай билимдеги адистер даярданып калды. Мурун 200дөн ашык, 250 миң ашык адистер даярдаланчу, бирок алардын баары тең ишсиз калчу же таксист же өндүрүш же жөнөкөй өз жолун таап кетчү. Анын баары мына негизги маселе болуп атат. Мамлекет мына 5-бюджеттин 5-бөлүгүн илимге жана билим берүүгө коротуп атат, бирок мамлекетке пайдасы жок болуп атат. Эмне үчүн, себеби эмне? Ар кандай ошону ойлонуп турсаңыз, бизде азыр телефон байланыш бар экен, андан кийин улантабыз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Алло, саламатсыңыз? Саламатчылык. Мен суроо берейин дегем. Бериңиз. Тетиги мамлекеттик кызмат берүү бөлүмүнүн башчысы. Бөлүмүнүн башчысына. Вот менин уулум немени университеттин юрфагын бүткөн. Еще ага чейин жанакы машина строительный техникумду бүткөн. Ушу канча жолу вот жумушка кирем деп аракет кылып, ар жерге резюмелерин тапшырып, барып неме кылат. Бир жолу бир мамлекеттик жумушка кире албай койду. Прокуратурага кирейин десем, аягыңар вообще эле тиги неме экен, кириш азап экен. Башка жумуштарга кирейин десе дагы кире албай. Улам бир көрүнгөн частный жумушка кирип, ар кай жерге жүрүп эптеп иштемишетип жүрөт. Сиз барып сурадыңыздарбы эмне үчүн жумушка албай жаткандыгын? Себебин эмне деп түшүндүрүп атат сизге? Орун жок, то тигиндей, то мындай, ар кандай бирдеке шылтоолорду айтып эле. Кире албайт. Эч кандай мамлекеттик жумушка кире албайт. Түшүнүктүү, рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Бизде экинчи байланыш бар. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Жооп берсеңиз. Негизинен айтып кете турган болсок, бизде могу 2004-жылы түзүлдү деп атпайбызбы? Мыйзам чегинде ала турган болсок, азыр бизде ар бир мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат. Бул жака эми түшүндүрүп айтып кетишибиз керек биздин телекөрүүчүгө. Укук коргоо системасын, прокуратура деп атат, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, врачтар, мугалимдер бул биздин мамлекеттик жарандык кызматка кирбейт. Бул мыйзам негизинде. Bundan тышкары дагы мамлекеттик кызмат өз негизинен саясий жана административдик кызмат болуп экиге бөлүнөт. Бул жерде саясий кызматтарды айта турган болсок, бул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан, Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана Кыргыз Республикасынын төрөгасы тарабынан жана дайындалуучу жана шайлоонун негизинде келген биздин кызматкерлер бул саясий кызмат тобуна кирет. Анан негизинен айта турган болсок, мамлекеттик кадр кызматы бул негизинен ушул жүргүзүп жаткан саясат, бул ушул административдик кызматкерлердин чөйрөсүнө таандык да. Анан бул жерде жанагы бош орун мисалга алсак, ошол мамлекеттик органда, министрликте мисалга алсак, орун бошой турган болсо,
анда албетте түрдө бул жерге конкурс жарыяланат. Конкурс бир нече тепкичтерден өтүш керек. Биринчи тепкич бул ошол ар бир кызмат ордуна биз атайын квалификациялык талаптар коюлган. Бул жерде бекитилген. Ошол конкурс ошол квалификациялык талаптардын негизинде жарыяланат. Бул жерде ошол жана стаж боюнча, билим деңгээли боюнча негизинен коюлат да. Эң кенже кызматтарды ала турган болсок, бизде 4 топ белгиленген. Кандай топтор? Кенже кызмат орундары, улук кызмат орундары, башкы жана жогорку болуп 4 топко бөлүнөт бизде. Кенже кызмат орундарына бизде жана билим деңгээлин боюнча жогорку билимдүү болуш керек. Анан жана иш тажрыйбасы боюнча бул жерде атайын талаптар коюлбайт. Бул жерде ошол университеттердин жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү бул жака тапшырып, негизинен ушул биринчи тепкичке келип, конкурска катышып, ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирсе болот. Бул биринчи жанагы документтерди кароо этабы. Экинчи этабы бул жерде тестирлөө этабынан өтүш керек, албетте түрдө. Тестирлөө этабы бизде мамлекеттик кадр кызмат тарабынан биздин тестирлөө борборунда өтөт. Тестирлөө негизинен ушул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээли текшерилет бул жердечи. Бул жерде да биз атайын ушул ар бир топко ошол кайсыл мыйзамдарды билүү керектигин талаптарын койгонбуз. Кенже кызмат орунда 2-3 негизинен мыйзамды билүү талаптары коюлган. Андан кийин жана практикалык тапшырма этабынан өтүш керек. Бул жазуу түрүндө өтөт албетте. Аягында ошол аңгемелешүү. Ар бир мамлекеттик органда өздөрүнүн жанагы конкурстук комиссиясы түзүлгөн. Ошол конкурстук комиссиялар булар ошол аңгемелешүү этабын, акыркы аңгемелешүү этабын өткөзүшөт. Ушул аңгемелешүү этабынын негизинде ошол 4 тепкичтин жана 3 тепкич тестирлөө, практикалык тапшырма жана аңгемелешүү этаптарынан ким жогорку баллды алга турган болсо, ошол талапкер ошол жана бош орунга сунушталат. Негизинен ушу процедурасы ушундай. Жана эжебиз дагы балким түшүнбөйттүр, баласы балким конкурска барып тапшырып жүргөндүр, бирок кээ бир этаптарынан өтпөй, аягына чейин жетпей, ошол бир кыйынчылыктар болуп жаткандыр. Бирок кандайдыр бир суроолор болсо, негизинен биздин телефондорго кайрылса болот. Биз ал жактан жардамда берип, консультацияда берип көрөлү, кайсыл жерде баягы жарыяларды тапса болот, жана бош орундарды кайсыл жерде жарыяларын тапса болот. Кантип ошол тестирлөөдөн өтүш керек. Бизде атайын азыр баягы пробный тест деп атайын ачкан болчук. Бизде кабинеттерде иштеп жатат. Онлайн режиминде да биздин веб-сайт аркылуу ошол пробный тесттен өтүп, өзүнүн баягы жөндөмдүүлүгүн жорулатса болот да. Байланыш номерлери? Байланыш номерлери бизде 62 04 31, 62 03 15. Ушул телефондор боюнча кайрылса биз жардам берет элек. Ошол мындай чыныгы маселе болсо жардам бересиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчү, бизде сурооңузду бериңиз, угуп атабыз. Сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин мындай суроо бергим келип турат да, мынагу академиядан келип жогорку повышение курска чакырганда, мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды чакырып барып, мен өзүм да окуп келгенмин 13 жылга чейин. Мына азыркыларда барып келген сураштырып каламын. Билим деңгээлдери абдан, мындай академияга келип окуткандар билим деңгээлдери төмөнкү деңгээлде деп айтышат да. Баягы биз билгенди эле кайрадан окутат, кээде биз билгенди да билбегендер бар деп айтат. Ушу көп наразы болгондор бар да, ушуну баягы Советтер Союзунда учурунда окуп келгенбиз да. Окумуш болгон, билим деңгээли. Түшүнүктүү болду, урматтуу телекөрүүчү, бизге сурооңуз. Түшүнүктүү болду, келиңиз. Кандай деп жооп берет элеңиз? Эмне себеп болуп атат мындай суроолордун пайда болушуна жарандарыбыздын? Эң биринчиден айтып кетким келет, мына азыр академия 2014 жылдан баштап деңгээлин жогорулатып жана билим берүү саясатын
өзгөрткөн, ачык айкын түрүндө мамлекеттик органдар менен ачык чогуу иш алып барып туруп, негизги сапаттын индикаторлорун жаңырткан болчу. Бүгүнкү күндө академия аркылуу адрестик түрдө атайын түзүлгөн программалар өтөт. Эң биринчиден ал жетекчилик деңгээлин көтөрүлүү программалары, академиянын негизги мындай иш алып барган сапары бул башкаруу жана башкаруу адистеринин деңгээлин жогорулатуу. Ушулда кээ бир тарапта мындай пайда болуп калат суроолор. Өтө мындай кыска бир узкий профессионалдуу алкактар коюлуп калат. Ошого байланыштуу мына биз бүгүн фундаментал түрдөгү даярдаган адистерди программалар түзгөнбүз. Бул эмне дейт? Мына ошого байланыштуу магистрдик программаларга азыр акцент коюлган. 2016 жылга чейин мурун академияда жогорку билим окуу жай программалары ишке ашырылып жаткан, бакалавриат деген программалары. Бүгүн ошонун баары тең жоюлду. Азыр негизги магистрдик жана илимий изилдөө, мамлекеттик башкарууга байланыштуу программалар түзүлгөн. Үчүнчү мындай белгилүү маселе айтып кетким келет. Бул баарыбыз билебиз, мына башкы билим берүү системада деңгэл, биздин талапкерлердин деңгээлleri заманбаптагы азыр талаптарга жооп бере албайт. Ошого байланыштуу мамлекеттик башкаруу академияда эң биринчи этаптан баштап билим берүүнү кайра жаңыртып туруп, жаңы билимдерге биз муктаж, жаңы билим берүүгө биз муктаж болуп жатабыз. Бүгүнкү күндө мына сапаттык составы мугалимдердин жана профессорлордун академиянын өзгөртүлгөн. Бүгүн 70%га чейин сабак берүүчү составы бул илимий, жогорку илимий изилдөө деңгээлдеги өткөргөн окумуштуулар жана практиктүү түрдөгү кызмат алып барып жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Бул жаңы заманбап болуп жатат. Бүгүн өкмөттөн, президенттин аппаратынан, жогорку кеңештен жана мамлекеттик уюмдардын жетекчилери жана адистери келип практикалык түрдө окууларды өткөрөт. Үчүнчү жактан биз белгилеп кеткибиз келет. Мына Кыргызстан азыр көп интеграциялык уюмдарга мындай кошулган, жаңы геополитикалык жана саясий өзгөрүштөр болуп жатат. Ошого байланыштуу, жаңы талаптарга байланыштуу мамлекеттик башкаруу академиясы азыр чоң эл аралык уюмдарга катышуу көрсөтүп жатат. Жакын арада эле мурдагы жылдан баштап академия СНГнын коомдук кеңешине кирген. Ал негизги коомдук кеңеши бул мамлекеттик кызматкерлердин талаптарын изилдеп чыгуу жана индикаторлору коюш боюнча чоң иш-чараны өткөрүп жатат. Ошого байланыштуу мына ар бир СНГнын катышуучу мамлекеттери негизги жалпы интеграциялык түрдө программаларды неметет, ишке ашырат жана изилдөөлөрдү өткөрөт. Ошого байланыштуу мына биздин жарандарга жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жатат. Мына академия аркылуу Российская академия народного хозяйства деген при президенте Российской Федерации деген атайын программалар барып атат. Высшая школа экономики деген ал абдан белгилүү окуу жайлар болуп атат. Аяка жөнөкөй жарандарга мындай мүмкүнчүлүктөр жок болот. Абдан кымбат окуу, алгачкы дүйнөлүк рейтингтерге кирген программалар окуп атат. Бирок ушул эл аралык кызматташтык аркылуу мына биздин жарандарга мүмкүнчүлүк пайда болуп жатат. Бөлөк жактан караштырсак, мына атайын түзүлгөн окуу жай, илимий изилдөө жай эл аралык кооперацияга көп көңүл буруш керек. Жакын арада эле мына биздин чогуу делегациябыз мына мамлекеттик кадр кызматчылыгы менен анан академиянын делегациясы Франциянын жогорку администрациялык мектебине барып келди. Голландиянын
менеджмент мектебине барып келди. Бул иш сапарларынын баары атайын бизде өлкөдө ишке ашырылып жаткан мамлекеттик кызматкерлердин сапатын жогорулатуу жана квалификациясын жогорулатуу программаларга күч киргизип туруп, жаңы деңгээлде программа ишке ашырышкан деген максаттар болгон. Анан дагы белгилеп кетким келет, мына бүгүнкү болуп жаткан улуттук резервге тандалуулардын баары тең прецедент деп айтып койсок болот. Биринчи түрдө мындай болуп атат, ачык айкын жарыялоо билинди, элге билдирилди. Ошого байланыштуу мына мамлекеттик кадр кызматы менен мына чогуу биз ишке ашырып жатабыз. Чогуу азыр отбордо өтүп атат. Ушунун негизинде жаңы индикатор, жаңы талаптар коюлуп атат адистерге. Талаптар бүгүнкү күндө канчалык ишке ашып атат, ойлонуп турсаңыз Алмаз мырза. Андан сырткары эл аралык тажрыйба менен дагы биз окуп жатабыз деп атасыздар. Кайсы өлкөлөр менен тыгыз кызматташтык бар? Ушул туурасында ойлонуп туруңуз, азыр биз телекөрүүчүнү алып алалы. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен азыр бул мурзалардын талкууларын угуп жатып, мен ойлойм да булардын айтканы азыркы биздин жашоодон өтө эле алыс. Ошон үчүн азыр жанагы жаңы бүткөн кесипкөйлөрдү ошо мамлекеттин атынан бир кандайдыр программа түзүрүп, ошолорду тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Экинчи телекөрүүчүбүз, сиз түз эфирдесиз, угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Сурооңузду угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Тилекке каршы байланышыбыз үзүлүп калды. Кандай деп жооп беребиз? Чын эле бүгүнкү күндө алыспызбы же ошолго жакындап, ошонун арасында жүрүп, телекөрүүчүбүздүн маалыматы жокпу? Кандай деп жооп берет элек? Эфирдин башында мен атайын белгилеп кеткен болчумун. Быйыл мына мамлекеттик деңгээлде абдан чоң иш-чаралар, программалар ишке ашырылып жатат. Өзгөчө белгилеп кетким келет, мына лидерлер жана жетекчилер аябай көп болуп атат. Бүгүн чечим кабылуучу накта профессионалдар ошол тарапты даярдоо жана деңгээлин жогорулатуу мамлекет тарабынан абдан чоң иш-чаралар көрсөтүлүп жатат. Ошого байланыштуу мына айтып кеткем мен, мына иш-чаралар бүгүнкү күндө көрсөтүлүп жатат, бирок жыйынтыгы кандай болуп атат? Барбы жыйынтыгы? Жыйынтыктар бар, сөзсүз бар. Мына эң биринчиден биз бүгүн бизге аныкталган кандай адистер керек бизге, региондорго кандай адистер керек. Эң биринчиден айтып кеткем, мына сөзсүз түрүндө картирование керек. Ар бир региондорго мисалы кандай адистер керек, кандай муктаж, кандай талаптар коюлуш керек. Бир регионду көрсөк, жалпы эле айыл чарба регион болуп атат. Экинчи жактан көрсөк, өндүрүш регион болуп атат. Бүт жакка эле жетекчилерди эмете берсек, ал туура эмес болуп калат. Ошого байланыштуу мына ким жүзгүзүш керек бүгүнкү күндө ошол ушунун баары мына азыр маселе туруктук өнүкүү стратегиясында каралып жатат. Бул эң биринчиден мына мамлекеттик башкаруу системанын коопсуздугу алкагында, эң биринчиден экинчи жактан мына өндүрүштүк жана экономикалык көтөрүү үчүн ошонун баары тең жаңы талаптарды коюп жатат. Бүгүн аныкталып эле калды, белгилүү эле болуп калды. Накта түрдө профессионалдар ишке келиш керек. Ошого байланыштуу бүгүнкү биринчи жолу прецедент болуп атат. Мамлекеттик кызматтагы жогорку жана саясий деңгээлдеги адистерди тандаш үчүн мамлекеттик кадр кызматы жана жалпы мамлекет ачык айкын жолго түшүп туруп жарыялады. Ошого байланыштуу бүгүн биз баарын кайра жаңыртып, баарын бир күндө өзгөртүп салабыз десек, ал абдан туура эмес ой болуп калат. Мына биз ушул азыркы мына болгон учурдун баарын туура түшүнүп туруп, азыр туура жолго салсак, бир күндө, эки күндө эң жогорку деңгээлдеги адисти тарбиялаганга мүмкүнчүлүк жок. Бул
адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелген жана мамлекеттин мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошого байланыштуу бүгүн болгон потенциалды туура жолго салып туруп, ошого байланыштуу мына бүгүн чогуу мамлекеттик кадр кызматы менен академиянын чогуу иштешүүсү бул негизги максат болуп атат. Деңгээлин жогорулатууга күч салуу үчүн. Нурдин мырза, Алмаз мырза айтып өттү да, бүгүнкү күндө бардыгын эле бир жетекчилер же лидерлер кылып окута бербестен, ар бир регионго барып, же болбосо кайсыл регион кандай адистерге муктаж экендигин тактап алышыбыз керек болуп турат депчи. Сиздер дагы ошол нерсени эске алып, ошол боюнча дагы иш жүргүзсөңүздөр мүмкүнчүлүктөр барбы? Албетте, бул жаат боюнча мамлекет кадр кызматы да өзүнүн баягы чөйрөдү албетте бул боюнча жанагы көзөмөл жүргүзөбүз. Мисалга алсак, азыр эле биз улуттук резерв деп атпайбызбы? Улуттук резерв мен жана башында айтып кеткендей, жогорку жана башкы кызмат орундарына түзүлөт депчи. Негизинен Кыргызстан боюнча ала турган болсок, бизде мамлекеттик кызматта ошол башкы кызмат орундарында 2200-гө жакын орундар бар. Ошол кызмат орундары, башкы кызмат орундары. Жогорку кызмат орундарын ала турган болсок, 660-га жакын ошол жогорку кызмат орундары бар. Негизинен бул жана алмашуу статистиканын негизинде айта турган болсок, ошол 10%-на жакын жылына ошол кызматкерлер алмашат. 2400 деп атсак, 240-га жакын адам ошол башкы кызмат орунунан кетип, башка кызматкерлер ордуна келет. Биз негизинен муктаждыкты ошондой деп, жана улуттук резервди түзүп атканда ошондой деп алганбыз. Азыркы учурда дагы жана мен башында айтып кетпедимби, бизге 719 адам азыр өзүнүн документтерин тапшырышкан. Алар дагы бир тепкичтерден өтүш керек. Булар жөн гана келип эле жана улуттук резервге келип кошулуп калган эмес. Бул жерде жана ар бир ошол талапкер бир электен өтөт. Бул жерде албетте түрдө биринчи этап, экинчи этабы бул тестирлөө. Мен айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээли текшерилет. Ал жерде дагы бизде атайын босого белгиленген 70%, мурдагы жана жогого ылайык 50% гана болсо, азыр биз ошол босогону көтөрүп 70%га чейин көтөргөнбүз. Анткени бизге ошол мыйзамдарды билүү деңгээли өтө маанилүү мамлекеттик кызматта. Ошол 719 адамдын ичинен 184 адам ошол босогодон өтүп, бизге азыр үчүнчү этап бул практикалык тапшырма этабына өтүштү. Практикалык тапшырмалар бул кайсы жерлерде өткөрүлөт мисалы? Практикалык тапшырма этабын биз 7 март күнүнө белгиленбиз. Бир күндө өтөт, 7 март күнү. 2 шаарда өткөзүп жатабыз. Бул Ош шаарында жана Бишкек шаарында. Ош шаарында биздин мамлекеттик кадр кызматынын түштүк аймактык өкүлчүлүгүндө тестирлөө борборунда өтөт. Ал эми Бишкек шаарын айта турган болсок, бул жерде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясында өткөзүлөт. Бул боюнча ошол талапкерлердин ар бирине жеткизилген бул маалымат байланыш түрүндө. Эми ошол практикалык тапшырма этабында эмне текшерилет? Бул жерде ошол башкарууга жөндөмдүүлүгү, баягы кейс стади деп коет. Ар кандай баягындай ситуациялык тапшырмалар берилет. Ошол ситуациялык тапшырмаларды биздин талапкерлер чечмелеп бериш керек. Жана эссе түрүндө ал жерде 3 тапшырма белгиленген. Ошолорду чечмелеп жазып, ал жерде дагы атайын босого белгиленген. Ошол босогодон өткөн биздин талапкерлер кийинки этап бул акыркы этап, ошол аңгемелешүү этабына өтөт. Сиздер ушул тапшырма учурларында жашына дагы баланс каралабы? Улуу муундагы же болбосо жаш муундагы деп, же ал баланс сакталбайбы? Бул жеринен негизинен андай биз мындай квота койгон эмеспиз алдын ала. Ким жөндөмдүү болсо, жаштар же мындай орто жашта адамдар болуш керек деген мындай квота жок негизинен. Азыр ошол билим деңгээли, ошол тажрыйбасы жагынан эле анан биздин телегөрүүчүлөрүбүз абдан сизден суранып атыптыр, жанакы байланыш номерлерди кайрадан кайталап коюңузду өтүнүп атышат. Кайсы номерлер менен байланышып сиздерге? 431 62-03-15. Урматтуу студиянын коноктору, атайын бизге келип бир кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз менен ушул менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Биз бүгүн программабыздын алкагында
турасында, ушул кадр кызматындагы реформалар турасында кеп кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.